Кутман кечиңиздер менен Оолу Кыргызстан өзүндө болгон кабарлардан Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтакунов Аскаровдун ишин карап жаткан соттук коллегиядан анын бошотулушун талап кылды. Эске салсак, сот бул ишти Чүй облустук соту жаңыдан ачыкка чыккан жагдайлардын улам кайра кароону чечип 4 октябрда жандандырган. Соттун жүрүшүндө адвокат Токтакунов буга чейин чыккан Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча чечимин эске алууга чакырды. Ошондой эле ал Аскаровдун милиция кызматкерин өлтүрүүгө тиешеси жок экендигин, маркум Сулайманов Базар Коргон районунда таасирлүү адам болгондуктан анын өлүмүн башкалар уюштурган болушу мүмкүндүгүн билдирди. Вообще удивительно, көпірде болған адамдарды не опросил. Аскаров был там көпірде или болбоду? Милиционеров опрашивает односторонне, вот это Тураджан, вы посмотрите по материалам дела. А почему не опросили тех людей, которых осуждены с ним и которые были көпірде? Ал эми ушул июнь окуясында бензин менен өрттөлүп каза болгон милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун аялы Чынара Бечелова болсо, эмне үчүн сотто күнөөлүү деп табылып, өлүм жазасына тартылган Аскаровдун укугу корголуп, июнь окуясында каза болгондордун укугу корголбойт деп дагы нааразы болду. Канчадан адам ыйлап отурат Базар Коргондо? Кыргыз эмес, өзбеги деле ыйлап отурат канчасы. Ушо бизди какшатты деп. Мына, эгерде дагы ушинтип аны бошотсочу, Батыров дагы кыргынды баштайт. Мен уже жоготконумду жоготуп алдым. Эми силер жоготосуңар. Ошону түшүнүш керек, кыргыз адамчы. Ошону түшүнүш керек. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанда Азимжан Аскаров түрмөдөн бошотууну жана аны күнөөлүү деп тапкан чечимди жокко чыгарууга дагы жолу чакырды. Кыргызстандын жаран Азимжан Аскаров сот органдары тарабынан утуралык караздашууну тутандырган, массалык башаламандыктарды уюштургандардын бири. Ошондой эле 2010-жылдын июнь айындагы кайгылуу окуялар учурунда укук коргоо органында иштеген кызматкерди ырайымсыз түрдө өлтүрүүгө катышканы үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган деп күнөөлөнүп келет.